жакшы кулк мүнөздүүнүн пайдалары дагы чоң, ошондой эле тескерисинче карап барсаң зыяндары дагы чоң болот. Аяттардан, хадистерден карап көрө турган болсок, жакшы кулк мүнөздүү адам Кудай Таалага эң сүйкүмдүү адам болот экен. Пайгамбар хадисинде айтыптыр: "Ахаббул айбадиллахи илаллах ахсанухум хулукан" дептир. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү, эң жагымдуу адам бул кулк мүнөзү эң кооз, чырайлуу адам деп айткан экен пайгамбарыбыз. Жана да кулк мүнөз жакшы адам кыямат кайым күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында болот экен, караңыз. Кулк мүнөзү чырайлуу адамыңар, пайгамбар хадисте айтыптыр: "Мен кыямат кайым күнү жана бейишке чыкканда мага эң жакын боло турганыңар ахасинукум ахлакон, кулк мүнөзүңөр эң жакшыңар" деп айткан экен. Жана да кулк мүнөздүү жакшы адам, мына биз куттуу орозо Рамазан айында турабыз. Айткан экен пайгамбарыбыз: "Адам жакшы кулк мүнөзү менен" дейт, "күнү бою орозо туткандын, түнү бою уктабаса намаз окуп чыккан даражасына көтөрүлөт" дейт. Караңыз, субханалла, жакшы кулк мүнөз ушунчалык адамга булдун акыреттин бактылуулугун берип кое турган ушунчалык чоң Кудай Таалам берген белеги болуп эсептелет экен. Ошондой эле жакшы кулк мүнөз адамдын кыямат кайым күнү таразасын, жакшы амалын оор, басымдуу болушуна себепчи болот дейт. Бардык адамдардын кыямат кайым күнү жакшы амалдары жаман амал таразага тартылганда, кулк мүнөздөн дагы оорураак олтуруп аткан амал болбойт экен таразада. Караңыз, кулк мүнөздүн субханалла ушунчалык пайдалары.